Karamança karşımın. Урматтуу Роза Исаковна, siz özüңүздүн биздин алдыбызда айткан сөзүңүздө эки жолу кайталадыңыз. Биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек деп. Эмне үчүн биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек экен? 7 апрелдеги июнь кооголаңындагы күнөөлүүлөрдү биз издешибиз керек, табышыбыз керек жана жазалашыбыз керек. Ушул оюңузду айтыңызчы. Бул мына ар бир кылмыштын ошондой күнөөкөрлөрү болот. Бирок муну саясатташтырбагыла деген сөздү айтып атам. Урматтуу Роза Исаковна, сиз туура эмес айтып атасыз, кечирип коесуз. 7 апрелдеги күнөөлүүлөрдү мына 1 жыл өттү, таба элексиз. Июнь айында күнөөлүүлөрдү 1 жыл өттү, таба элексиз. Бирөөсүн дагы жазасын бере элексиз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызды мен туура эмес деп эсептейм. Кечиресиз. Эл чындыкты билсин. Спикерликке талапкерлердин аттары атала баштады. Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышынын депутаттары коалиция түзүү жана спикерди шөйлөө боюнча сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзө баштады. Өздүк булактардын маалыматына караганда төрагалыкка Бакыт Төрөбаев, Нурлан Шакиев жана Жанар Акаевдин талапкерлигин талкууланып жатат. Бакыт Төрөбаев Ата журт Кыргызстан партиясынан номер 2, ал өз партиясынан көпчүлүк добушка ээ болгон. Буга чейин саясат жөнүгүү Прогресс партиясын жетектеп келген. Нурланбек Шакиев бир мандаттуу акция округунан талапкер болуп, эң көп добуш алган өмүр баянында 2 каналдын башкы директору, андан мурда Курманбек Бакиев басма сөз катчысы болгондугу айтылат. Жанар Акаев Альянс партиясынын тизмесинде парламенттин 6-чакырылышында КСДБК партиясынан депутат болгон. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өттү. БШК добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын 20 күнүн ичинде, башкача айтканда 18 декабрда чыгарышы керек. Эми добуштарды автоматтык түрдө жана кол менен эсептөөгө ылайык Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партиялары 5% босууга чектен өттү. Булак факт KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду жактаган адвокат сот болду. 4 декабрда президент Садыр Жапаров жергиликтүү соттордун айрым судьяларын дайындады. Алардын арасында мамлекет башчынын мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалды. Ал өзү тааныш билиштик аркылуу сот тармагына келди деген сөздү четке кагып жатат. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушундагы айрым дайындуулар коомчулукта соттордун эркиндиги тууралуу талаш талкууга жем таштап келет. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов 2012 жылы октябрда кумтөргө байланыштуу наразычылык акциясында тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын малында Жапаровду колдоп, Бишкектин Борбордук аянтындагы акцияларда жүргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарылган. Токтосуновду судьялыкка талапкер кылып алгач 2014 жылы Жогорку Кеңештеги Ата журт фракциясы сотторду таңдоо кеңешине көрсөткөн. Ал сот тармагына тааныш билиштик аркылуу келди деген дооматты четке какты. 6 айдан бери сынакка катыштык. Судья сынактын негизинде дайындалат да. Бишкек шаарында 30 судья болсо, мен ошолордун биримин. Эми барганда көрөбүз, колумдан келишинче адилет акыйкат чечим чыгарганга аракет кылам. Мурда акыйкатсыздыкты көрүп жүрдүк, ошолорду болтурбаганга адилет чечим чыгарганга аракет кылабыз. Сынакка качандан бери катышып жатпаймынбы? Садыр Жапаровдун президент болгонуна 1 жылдан ашып кетти го, болсом буга чейин болуп калат элем да. Баарын убакыт көрсөтөт. Мен 25 жылдан бери юридика тармагында иштеп жатам. 30 ноябрда Садыр Жапаровго 16 адам чогуу маектешүүгө кирдик. Президент мыйзамдуу адилет чечим чыгаргыла, эл үчүн иштегиле. Эч ким силерге буйрутма бербейт, элдин көйгөйүн чечкиле деп айтты. Садыр Жапаровдун дагы бир мурдагы адвокаты Замирбек Базарбеков былтыр жыл аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Быйыл июнь айында Жогорку соттун судьясы болду. Октябрь окуяларынан кийин Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп дайындалганда, ал 2013 жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамбутовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгонун эсептешкен. Бул коллегиянын дагы бир мүчөсү Медербек Сатыев былтыр октябрда президенттин аппарат жетекчисинин 1-орун-басары болуп дайындалып, ушул жылы жайында башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен иштен кеткен. Былтыр 6 октябрда Жогорку сот Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Бул чечимди чыгарган соттук коллегиянын курамына Нургүл Бакирова, Кеңешбек Токтомамбетов жана Нурманбетов Ешалиев кирген. Нургүл Бакирова ушул жылдын май айында Жогорку соттун төрайымы болуп шайланган. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот тармагында реформа жасоо тууралуу убада берип келет. Быйыл жайында сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештердин биринчи жыйында токтоосуз чаралар көрүлөрүн айткан. Биз улуттук укук коргоо жана сот системасын түп тамырдан бери өзгөртүүнү башташыбыз керек. Мурунку тажрыйбаны эске алып, кайра карап чыгып, эл журттун кызыкчылыгындагы эффективдүү укук коргоо жана сот системасын түзүүнүн соттук укуктук реформаны жандандыруунун убакыт сааты келди. Булак Азаттык үн алгысы. Эл чындыкты билсин.
Мелис Мырзахматов шайлоодо утулуп калып долуулана берген уятта. Улуттар биримдиги партиясы 5% босого чекке жетмек турсун карандабай калганына баарыбыз күбөбүз. Кызык, лидери Мелис Мырзахматов дүйнөнү таң калтырган ыплас шайлоо өттү деп бакылдай баштады. Кичине окшош туруп сүйлөбөйбү, догурунуп асманды карай аңгырай берген уятта. Эгерде улуттар биримдиги астыңкы катарда атаандаштыктан партиялар менен ит жыгылыш болуп, анан тизмеден четтеп калса бир жөн. Калыстык эмес, күрөшүш керек демекпиз. Азыркыда жагдай башка, тиешелүү деңгээлдеги колдоого алынбай калды. Курулай эле Кара Батыр долууланып, бир бетке бийликти жамандоого, баткак чачыратууга өтүп алды. Келтире жооп алат го, эмгиче Камчыбек Ташиевдин учетуна айлинсе керек. Бул Аказия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Сабалып зордукталган өспүрүм Сокулукта аксакалдар соту өтүп жатат. Чүйдүн Сокулук районунда бойго жете эле кызын зордукталышына байланыштуу аксакалдар соту өтүп жатат. 7-декабрда Исмаил айылында оңдогон адам чогулуп кылмышка шектүү буга чейин да ушундай иштерди жасаганын жүйө келтиришти жана анын жазалоону талап кылышты. Айрымдары ал үй бүлөсү менен көчүп кетиши керектигин, кээ бирлери укук коргоо органдары мыйзамдуу жаза бериши күтүү керектигин айтышты. Жыйынга жабыркаган кыздын туугандары Аким Курманбек Айтебаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, имам жана депутаттар катышууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай 5-декабрда Сокулук райондук милициясына жергиликтүү тургун кайрылып 16 жаштагы кызын белгисиз адам уруп зордуктаганын билдирген. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылган, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. Жазык кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, 31 жаштагы эркек камакка алынган. 5-декабрда Сокулук районунун 50 тургуну ички иштер бөлүмүнүн алдына чогулуп аталган фактыны калыс тергөөнү, күнөөлүүнү жазалоону талап кылышкан. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын 2020 жылда изилдөөсүнө ылайык Кыргызстанда бир жылда зордуктоо беренеси менен 250дөн ашуун иш козголуп, анын 17си гана сотко жеткен. Жашы жете электерге карата зомбулук аракеттер беренеси боюнча 54 факты катталган. Жазык кодексине ылайык жашы жете электерди зордукталгандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Булак Рин Кейжи. Эл чындыкты билсин. Декларация БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова былтыр канча киреше тапкан. Финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматы расмий сайтына бирдиктүү салык декларациясын тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кирешелери, чыгашалары жана мүлкү жөнүндө жыйынды маалыматтарды жарыялай баштады. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын былтыркы жылдын кирешеси 1.194.864 сомду түзөрү жазылган. Ал эми былтыркы жылда чыгашасы жазылган эмес. Ошону менен катар эле Шайылдабекованын бир батири бар, анын аянты 67,4 чарчы метр түзөт. Мындан тышкары документте Шайылдабекованын компьютер, фото, аудио жана видео техникалары да көрсөтүлгөн. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Ысык атадан эң көп добуш алган Акбөкөн Таштанбеков УКМКнын абагына камалды. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Акбөкөн Таштанбековдун үстүнөн улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле БШК кечээ 6-декабрда Акбөкөн Таштанбековду Жазык кодексинин 330-беренесин улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуу 2-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча жоопкерчиликке тартууга макулдук берди. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Акбөкөн Таштанбековдун баш коргоо чарасын карап, тергөө аяктаганга чейин камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. БШКнын маалыматы боюнча Акбөкөн Таштанбеков номер 30-ысык ата бир мандаттуу округунан эң көп добуш топтогон. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Кайрадан кара кечеде айдоочулар нааразы. Кара кече көмүр кенинде 15-не чейин айдоочуларды киргизбей жаан салды деген видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо айдоочулардын көмүр бербей кендин оозунда кас-катар тизилген унаалардын айдоочулардын үндөрүн угууга болот. Алардын бири 15-не чейин көмүр жок деп нааразы болуп жатышат. Эл чогулубузду чыгылып жатабыз. Жапсаңар толук жапкыла, жаппасаңар ачыкла, киргизгиле депчи. Садырга жүктөйбүз дейт. А мындайга жок, 15-не чейин жүктөбөйбүз дейт. Эмне кылабыз билбейм дейт. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарына Кыргыз көмүр ишканасы учурда тазалоо иштеринин жүрүп жатканын айтууда. Тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир жума ичинде көмүр берилерин маалымдаган. Ал эми Бишкек ЖЭÜнө көмүр жеткирүү үзгүлтүккө учурабаганына кошумчалаган. Бишкекте 3000 сомдон сатыла турган көмүрдү жеткирүү да үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирген. Булак репортер Кейчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.